Мен Чыныбаева Калбеби, Кумаров айылындатын төрөлгөм. Атам болсо эмесинде согушка барбай ат багып калган экен, тиги эмелердин, солдаттардын аттарын багып. Андан кийинки жылдарда канал касып, канал каскандарга тамак ташып, апам боору болуп, ошо канал каскандарга апамдын жасаган тамагын элге жеткизчү экен. Андан кийин жана согуш мезгилинде элдин берген жардамын баарын чогултуп алып, ата арабам менен рыбачыга алып барып ошону жеткизип келчү экен. Ал согуш басылгандан кийин айылга жанагы Жалал Абадта жибек фабрикасына менен договорлошуп келип, жибек өстүрчүбүз деп эшиктин астына 3 гектар жерге колхоздон жер алып туруп, тыт өстүрөт. Тытты багып чоңойтуш үчүн Кайнар булак деп коет, биринчинин башы. Ошондон ошол тыт биздин эшиктин астына чейин эл чогултуп барып, арык кастырат. Ошол арык ушул күнгө чейин ошону биздин эл, биздин үйдөн ылдый карайкы көчөнүн аягына чейин бүт эл ошол суудан огороддорун багып ошол суу менен эме кылышат. Андан анын бир тууган ийнеси Сүйнөлүк жапы согуш мезгилинде согушка кетип, 2 жолу жарадар болот. Бир жолу бутунан жарадар болот, кысыл ашыгына ок тийип. Андан кийин экинчи жолку болсо сол колунун эмес чыканагынан өтүп, эки өпкө менен жүрөктүн ортосунда 2 осколко кала берет. Ошол осколко өмүрүнүн өткөнчө ошондой болду. Анткени операция кылганга болбойт дешип, анысы ошо өзү менен кошо кетти 2 осколкосу. Анан мен Кумаровдо мугалим болуп иштеп, согуш ветерандарынын кийинки жаштарга патриоттук сезим бериш үчүн, согуш убактында элди кандай солдаттар кандай кыйынчылыктарды көргөндүгүн окуучуларга түшүндүрүш үчүн класстык саат өтүп, ошол жапы байкенде бир күнү сабакка чакырдым. Чакырганда ал ошо согушта көргөн азап тосокторунун баары жөнүндө сүйлөп берди окуучуларга. Согуш мезгили дейт, кан күйүп турат, немистер тегеретте курчап калды дейт. Мына ошол немистер курчап калганда разведкага 5 киши болуп кеттик дейт. Анын ичинде өзбек бар дейт, казактар, орустар, кыргыз болуп 5 болчубуз дейт. Бир орустун оор жарадар болуп калды дейт. Аны таштап кете албай сүйрөп алып эметип баратканда астыбыздан немистер